Ассаламу алейкум, урматтуу NeoStyle каналын көрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүн NeoStyle командасынын архитектору сиздерге жаңы проект менен тааныштырабыз. Бул проект неоклассика стилинде жасалган. Мындай райт стилинде деп да айтып кетсек болот. Үй бир этаждан турат. Сиздерге 3D'син көргөзүп кетейин. Сырткы көрүнүшү ушундай болот. Бул болсо башкы дарбазасы. Башкы дарбаза капталга ачылат автоматтык түрдө. Дарбазадан кирип, берде машина койчу, унаа койчу жай бар. Эки машиненин оң жагындагы чоң үй бар. Негизги үй сол жагында биян эс алуучу жай бар. Яны очоккона, эс алуучу жай жана капа. Үйдүн сырты сары таш менен жана кирпич менен козулган. Жана ылый жагы керамограниттен, кара түстөгү керамограниттер менен капталган. Чатыры болсо жумшак чатырдан жабылат, мягкая кровлядан. Өңү болсо антрацит. Айнектери болсо ушундай чоң болот. Витражный чоң айнектер. Байкасаңдар чоң бурчтарына чоң айнектер коюлган. Күндүзү болсо бияктан жарык үйгө жакшы кирип турат. Үйдүн ичи жарык болот дайыма. Кечинде болсо бул бурчтар болсо караңгы болбой, бияктан кечиндеги күйгүзүлгөн жарыктын айынан бияктагылар жарык болуп освещенный болуп турат да, түн ичинде караңгы болбой. Үйдүн чатырынын астында ленточный освещение коюлат. Жалпы периметр боюнча. Аны 3D визуализациядан көргөзүп кетем. Чатырдын астында освещение коюлат. Эшиктердин жанында дагы бул жактарга да чырактар коюлат. Аны да 3D'дан көргөзөм. Участокто сиз байкагандай бассейн бар. Анын көлөмдөрүндө чертежден көргөзүп кетем. Биякта жаткан лежактар бар эс алганга. Очок канасы. Бул жакта бактар тегилет. Жашылдандыруу бак болот. Биягында болсо кичинекей огород десем болот. Заказчиктерден сурап кетти, ушакта огород кичинекей болсун деп. Өсүмдүк аны муну тиккенге. Жана үйдүн капталынан да кирүүчү жай бар, машина токтоочу. Бияга да машина токтотсо болот. Бияктан дарбазасы да капталга ачылат автоматтык түрдө. Байкасаңыз абдан кооз жазал десем болот. Кененирээк 3D'дан да сизге көргөзүп кетем. Үй болсо Кан шаарында жайгашылган. Сиздерге 3D'ни көргөзүп кетейин, 3D визуализацияларды. Бул үйдүн сырткы көрүнүшү. Сырт болсо мындай ушундай күрөң түстөгү кирпич менен жабылат, клинкерден кирпич менен жана сары таш менен капталат. Декоративный өйдө жактары, терезенин чекелери, колонналарын жана үстү жагындагы карнистер да. Чатырдын асты болсо ушундай жыгач менен капталат. Ветровиктерде жыгач болот. Суу аккычтарда күрөң түстө болот. Ушул жыгачтын өңүндө чекелерин үйдүн тегерегинде да чырактар орнотулган. Мына байкасаңыздар бассейнге көрүнүш. Бияк болсо эс алуучу жай. Бул негизги үй, бассейн. Бул үйдүн сырткы көрүнүшү көчө жак беттен. Дарбазасында да чоо болот, жана калга кире бериш калгасы менен. Биякта болсо үйгө кирүүчү микрофон коюлган, домофон сыяктуу. Бул болсо очокконага көрүнүш. Очокконадо отуруштар болот. Биягында эки казан болот, чоң жана кичинекей казан эки четинин ортосунда шашлычный барбекю коюлган. Сол жагында болсо мойка бар. Фасадтарга ушундай чырактар коюлат, фасадный чырактар. Булар ылый жакты көздөй гана жагып турат. Бул болсо архитектордун идеясы болду, ушундай жагып козгонго. Крышасы болсо ушундай мягкий кровля менен жабылат, антрацит өңүндө. Биякта бассейн тегерегине жана бассейнден чыгып саунага кириш үчүн ушундай террасный доска менен жабылган. Бияна бетонный островктор бар. Бул үйдүн болсо чыгыш жак бети. Үйдүн чыгыш жак бетинде да эшик бар. Бул болсо бойлерныйга эшик. Бойлерныйдан да аркы комнаталар кирсе болот. Мына байкасаңыздар
участок чоң эле. Участок ушу бассейн каралган. Азыр бассейндер мындай айтканда редко, аз жасалып калды. Участоктор тар болуп, биздин заказчик участокто бассейн болгон калап кеткен. Ошого жараша бассейн жасап бердик. Бул болсо кечки көрүнүшү, караңгы кирип калганда. Сиздер менен үйдүн планировкасын тааныштырып кетейин. Планировкасы бул болсо негизги үйдүн планировкасы. Биринчи таш деп эмне бар? Биринчи ташта үйгө киргенде эле бул биринчи менен аттаган бул прихожка. Үйгө кирип, чечинип, биякта чоң эшик коюлган. Чоң эшиктен эле холлго кирсек болот, залга кирсек болот, гостиный столовыйга. Гостиный столовыйдын маңдайынан түз кухня каралган. Мынакей кухня. Гостиный столовыйдан чыгып биякта коридор бар, холл. Холлдон биякка ылдый карасак, 5-чи бул гардероб, кийим чечкен жай. Гардеробдон чыгып, 6-чы болсо уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмөнүн жанында эле бул жерде санузел каралган. Кийинки бөлмө болсо спальный. Бул жерде 2 спальный бар. Окшошуп кетет. Кичине киребештери башкача. Квадратурасы деле окшош почти. Эң төр жагында, үйдүн төр жак бетинде бул жерде мастер спальня каралган. Уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмөдө өзүнүн гардеробу бар жана туалет, ваннасы менен чогуу ушул жерде жайгашылган. Бул болсо бойлерная. От жаккан жер топочный деп койсок болот. Ошол сиздерди биринчи таш менен тааныштырып кеттим. Сиздерди үйдүн биринчи ташы менен тааныштырып кеттим. Кийинкиси болсо очоккана жак менен тааныштырып өтөйүн. Бул болсо очоккана. Мына ушул жер очоккана. Ушул жердин планы. Бул жерде эмне бар? Бул жерде эс алуучу жай бар. Эс алуучу жайдан кийинкиси болсо жуучу бөлмө, кир жуучу бөлмө, прачечная. Прачечнаядан коридор бар. Биякта болсо душевая эмеси менен душевая кабинка каралган. Предбанник деп коет, может айтканда. Биякта санузел каралган. Санузелда бар, туалет, мойкасы менен. Бул болсо, бизче айтканда парилка. Парилкадан чыгып, парилка отуруп, парилкадан чыгып, түз эле бассейнге кирип, секирип деген эс алсаңыздар болот да. Эс алса болот. Андан кийинкиси болсо бул жерде 6-чы очоккана. Очокканада бир стөл отурганга эс алып, отурганга каралган. Биякта 2 казан бар. Ортосуна барбекю шашлычная кайрылган. Бул жер болсо мойка. Бул 7-чи, бул болсо кладовка. Склад деп койсок болот. Кладовая. Үйдүн жалпы аянты, шуну айтпай кетиптирмин сиздерге. Үйдүн жалпы аянты 151 квадрат. 151 квадрат. Үй по осям ось менен санаганда 17,5 10 метр. Очоккананын квадратурасы 87 квадратный метр. Бассейн кошпогондо бассейн болсо 23 квадратный метр. Бассейндин өлчөмү 9200-гө 2,5, 9-га 2,5. Ушундай узун чоң бассейн каралган. Машина койчу, навес деп койсок болот. Мына ушундай үйдүн ушундай проект болду. Жакса лайк басып кетиңиздер. Биздин телефондор менен чалып ушул проекттин планировкасын таанышсаңыздар болот. Планировкасы менен көңүл буруп, убакыт бөлүп көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Дейимки проекттен көрүшкөнчө.